Чүйдүн сугат жерлери кайсы суу менен сугарылат? Муну элдин баары эле биле бербесе керек. Биз атайын ушул максат менен элге түшүндүрүү иштерин кылалы деп келдик. Бул тетиги таза болуп агып келе жаткан суу Орто Токой суу сактагычынан. Ал эми бул гиргилт болуп кирип агып аткан суу чоң кемин өрөөнүнөн келип аткан суу. Ушул жерден суу кошулуп, анан Чүй облусунун 8 районуна бөлүштүрүлөт. Анан кандай бөлүштүрүлөт, азыр биз атайын адистер менен сиздерге кеңири түшүндүрүп беребиз. Кошулган эки сууга дегенде чыгыш чоң Чүй каналы аркылуу Кемин районунан баштап кийинки райондорго бөлүштүрүлөт. Адистердин айтуусунда суу башында тургандардын жоопкерчилиги бөлөкчөрөөк. Суу кошулган жерди көзөмөл кылып, кайсы жагынан канча көлөмдө суу келип жатат деп дайыма текшерип турабыз дешет. Ал суу ГЭСке келет, Чакан ГЭСке, Нур айылындагы. Ал ГЭСтен келгенден кийин бизге келет. ГЭСтин чыккан суу мына Айлама Чүй каналынын башы бул. Башынан берге келет. Берден чыгып анан ушу Бообек айылындагы головной восточный вычканын сторуна келет. Анан ошол жерден анан бөлүштүрүлөт суу. Восточкага кетет, анан чыгыш эмеге кетет. Западный вычкага кетет. Чоң Чүй каналынын бир топ жерлери оңдолуп түзөлүп, бийил дыйкан фермерлердин эмгеги акталды. Сугат суунун келиши күткөндөгүдөн дагы жакшы болгон. Батыш Чоң Чүй каналынын башында турабыз. Бул жер нулевой пикет болуп эсептелет. Бул жерде болсо башкы суу тосмо курулмасы Кемин менен Орто Токойдон келген Чүй дарыясын, анан ортодон бизден Красная дарыясы биригип отуруп, анан ошо Батыш Чоң Чүй каналына салып беребиз. Быйыл болсо ошо сууну 60-59 максимальный форсированный расход менен кармап бердик. Ылдыйкы 8 район ошо бизден Батыш Чоң Чүй каналы менен суу камсыз болот. Ошого жеткиликтүү болсун деп форсированный расход менен иштеп берип атабыз. Чүй жергесинде акыркы жылдары көптөгөн чакырым каналдар ремонттон өткөрүлүп, суу көлмөлөрү, суу сактагычтар курулуп, жаңыланган. Мамлекет башчысынын бул багыттагы долбоорун ишке ашырууда министрлер кабинетинин, Чүй облусунун жетекчилигинин жардамы өзгөчө болгон. Бүгүнкү күндө Чүй обласу боюнча 186 куб суу берип атабыз. Анын ичинен 135 кубу ушу Чүй дарыясынан, 41 куб бул тоо булактарынан, 11 куб местный источниктерден берип атабыз. Мына өзүңүз айтып кеткендей, акыркы жылдар ушу акыркы 3-4 жылдан бери мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ушу ирригацияга абдан чоң көңүл бурулуп, жыл сайын абдан көп суммадагы финансылык каражаттар бөлүнүп атат. Мына жыл сайын биз Чүй обласу боюнча 45-46 50гө жакын даана суу объектилерин ремонтко коюп, жаңы жыл келгенче ошо күзгүгө чейин ошону оңдоп түзөп, иштерде көп жумуштар аткарылып атат да. Жалпылап айтканда Чүй облусунда мерчемделген бардык долбоорлор ишке ашып, суу каналдары ремонттолуп, тазаланып, гидротехникалык курулмалар оңдолгон. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.